Сүйүктүү достор, барыңыздарга кутман күн, кутмандуу куш убак күнүңүздөр менен жана сиздер менен чогуу кызматта мен Аку. Азырынча жалгызмын, кесиптешим бир аз дагы да сыркоолоп жатат, бирок мен ишенем жакында биздин арабызга кайтып келет деген үмүттөмүн. Бүгүн болсо биз эң сонун теманы тегерегинде сөз кылабыз. Бүгүнкү биздин кичинекей 10 мүнөттүк темабыздын аты бул Кудай жөнүндө билесизби деп аталат. Кудай жөнүндө билесизби? Эми бул кызык суроо кылса керек, анткени Кудай деген адам жок да, баарыбыз билебиз, ал аалам жерди жараткан Кудай, бизди тирүү кылып турган жараткан Кудай, бул Кудай экенин. Анан күнүмдүк ырыскыбызды берген Кудай деп билебиз, кимдир бирөө мени кырсыктан сактап аткан Кудай дейбиз. Кээде болсо баш оорубагандын Кудай менен иши жок деген дагы бар, Бүгүнкү биз ошол кичинекей 10 мүнөт подкасттын ичинде мен кичинекей күн кыз жөнүндө айтып бергим келип атат да. Ал күн кыз Кудай жөнүндө айтканын токтотпойт. Окуя мындай болгон, бул байыркы заманда Сирия падышасынын аскер башчысы Неман өз мырзасынын кадырлуу жана мыкты деп эсептелген адамы болчу. Ал барып Кудайдын кишисинин сөзү боюнча Иорданга 7 жолу чөмүлдү. Неман. Бирок анан кандай болгон, эмне болгон, бул тууралуу алдыда кененирээк сөз болот. Биздин эрага чейинки 900 жыл. Иерусалимде официалдуу түрдө тынчтык жарыяланган. Бирок Сирия падышасынын айрым отряддары туткундарды колго түшүрүш үчүн Исраил жерине каракчылык менен кол салууларын токтотушкан эмес. Бир жолу аскердик олжо катары алар Сирияга бир еврей кызды алып келишти. Байкуш, кичинекей еврей кыз. Ал ашып кетсе 15 жаштарда эле болуш керек, байкуш. Анын аты ким экени деле анча маанилүү эмес. Кыз жөнүндөгү баян өтө күчтүү таасир калтыргандыктан анын аты аталбайт чыгар. Ал кыз сириялык кадырлуу аскер башчы Немандын аялынын күңү болуп калат, кулу болуп калат. Неман болсо аскердик иштерине жараша падышанын урматтоосуна арзыган таланттуу аскер башчы. Дамасктагы кул дарбазда базарда туруп жакшы үй бүлөгө туш болушуна кыздын Кудайдан корккон ата-энесинин сыйынуусу себеп болгонбу, же Кудайдан өзү жардам сураганбы айтор, кыз Немандын үйүнө түштү. Бирок Немандын башына чоң кырсык келди. Ал пес оорусуна чалдыкканын көрүп үрөйү учту. Эмне болгон оору? Ушул жөнүндө бир аз маалымат айтсак, пес оорусу бул адам чалдыга турган оорулардын ичинен эң эле коркунучтуусу. Бул оорусунун айынан ал коомдон четтетилиши керек. Ал сөзсүз өлүмгө дуушар болот, бирок кайрымдуу куткаруучу болгон өлүм аны жан чыдагыс азаптардан куткарганча аны бир нече жыл кыйналып күтүшү мүмкүн. Караңызчы. Неман өзүн эмне күтүп турганын билет. Балким өлөр күнүн көп жыл күтүүгө туура келер. Бирок аялы, достору, баягы күн кыз үчүн жакында анын жашоосу токтойт. Эми ага падыша дагы, согуштагы жеңиштери дагы эч нерсе жардам бере албайт. Эми Неман шаар сыртына тентип жүрүп өзүнө жакындап келе жаткан адамга мага жакын келбе деп кыйкырып эскертиши керек да. Неман аялы экөө бул ооруну эч кимге айтпай көпкө чейин жашырып жүрүүгө аракет кылышты. Бирок оору тез эле күчөп кеткендиктен жашырууга мүмкүн эмес болуп калды. Жашыруун сыр ачыкка чыкты. Кыз дагы бул кайгылуу абал жөнүндө укту. Туткунду алып келгендигинин айынан башына түшкөн кайгы жана күн катары жашап жаткандыгы анын жүрөгүн катууланткан жок. Өз үйүндө жүргөндөгү Кудайга болгон ишеними кызды коргоп жүрдү. Ал баягы кожоюндары менен ынтымактуу жашап, аларга жакшы мамиле кылат. Алар дагы ага ишенет. Мырза менен мырзайымдын жашоосунда кыйынчылыктар болуп жатабы? Андай болсо кыйынчылыктарын айтып, Кудайга айтайын. Бул адамдар Кудайдын кызматчысы Элиша жөнүндө билишпейби? деп ойлоду да. Элиша кыздын туулуп өскөн мекенинде абдан кадырлуу адам. Эгерде мырзам Самариядагы пайгамбарга барып келсе, анда ал пес оорусунан айыктырат эле, деди кыз. Караңызчы ишенимин. Бир нече гана сөз. Бирок бир адамдын экинчи адамга берген кыскача кеңеши ушундай чечкиндүү кадамды жасоого түрткү берген учурлар чаанда гана болот. Өзгөчө кичинекей баланыкы, Биз кичинекей балдар сүйлөй берет деп көңүл бурбайбызго.
өлүм жөнүндөгү ойлордун ордуна жашоого үмүт пайда болду Неманда. Ал кыздын сөздөрүнө ишенди. Күйөөсү анын сөздөрүн олуттуу кабыл алып, бул жөнүндө падышага билдиришти. Неман дароо ишке киришти. Ал белектерди камдап шашылыш түрдө жолго чыгып, Самарияга Элиша пайгамбарга жөнөдү. Неман үйүнө айыгып кайтты. Анын териси эле айыкпастан жан дүйнөсүндө дагы терең өзгөрүүлөр болду. Тагыраак айтканда, ал тирүү Кудайга таянып, ага ишенип калганын билди. Жашоосу эки гана сүйлөм менен баяндалган кыз жөнүндө башка эч нерсе айтылбайт, бирок бул кыз канча деген адамдардын жашоосун өзгөрттү, караңызчы. Кыз кожоюнунун башына түшкөн кайгыны көрүп, Ысрайылдын тирүү Кудайы жардам берерине, Неманды коркунучтуу оорудан айыктырарына ишенди. Андан дагы бир нерсени баалай кетиш керек. Бул жерде Неман ошол Элишанын сөздөрүн баягы талашып тартышып капаланып атса дагы бирок аткарды. Ал Иордан деңизине чөмүлүп отуруп, анан пес оорусунан айыкты. Кимде ким ушундай кылып жатса, Кудай анын сөздөрүн мазмундуу кылып батасын берет. Ушундайча көйлөндүргөндөр оюна дагы келбеген мүмкүнчүлүктөргө ээ болот. Бир нече гана сөз аркылуу адам жаңы жашоого, үй бүлөсү үмүткө, падышасы жардамга ээ болду. Кичинекей күн кыздын бир нече гана жөнөкөй сөздөрү Ысрайылдын Кудайынын даңкын чыгарды. Караңыздарчы, кандай керемет. Ыйык рухтун жетеги менен ыйык жазууга жазылып калган сөздөр аркылуу кыз бизге өлгөндөн кийин да кайрылат да. Анын кылган иши тарыхта өчпөс болуп жазылып кала берет. Ал өзү жакшы билген жана бекем ишенген нерсени гана айтты. Өзүнүн реалдуулукка айланган ишеними аркылуу айланасындагылардын баарына пайдалуу болууну каалады. Мунусу менен анын сөздөрү адамдарды шыктандырып турат. Кадимки эле карапайым күн кыз улуу инсан болуп, же образды түрдө айтканда тарых дөңгөлөгүн айландырган ок болуп калышы мүмкүн. Керемете, мен өтө эле жашмын, менин сөзүмдү ким укмак эле деп да ойлогон жок кызчы. Ал ишенимдүү түрдө барды дагы, Элишага барсаңар, анда ал силерди айыктырат деди. Кызык, баласындык койбогон адамдар да жакшы. Болбосочу, бул эмнени билет, койгулачы, өзү күң болсо деп койсо болмок да, бирок аргасыз абалда турган Неман аял өкү анын сөзүн укту дагы, макул, жүргүлө анда жөнөйлү деп туруп канча деген белек бечкектерди, тартууларды алып барды. Кызыгы, жогоруда жана биз башында айтпадыкпы, бул канча жыл мурун айтканын болгонунчу окуя. Анан Иерусалимде тынчтык болгону менен алар дагы деле күң кул кылып алып кетишчү да. Анан кийин ушул кыздын ушундай, мага кызык боло берет, ушул кыздын ушундай жакшылыгына кандай жооп болду экен. Мага ушул кызык боло берет. Неман ушул кыздын ушундай жакшылыгына кандай жооп берди экен. Эң башкысы, кыз жаратуучуга, тирүү жаратуучуга ишенчү. Анан ушул ишениминин негизинде ал дагы бир үй бүлөнү ишенимге ээ кыла алды. Тагыраак айтканда, дагы бир үй бүлө бутпарас болбой тирүү Кудайга ишене алды. Биздин жакшылыгыбыз жөнүндө дагы ушул жерден токтоло кетет элек, угармандар. Чындыгында биз жакшылык кылып атканда, ой эми эмне? Ким бааламак эле? Ой кимдин иши бар? Ой тиги деле кылып койсо болот дейбиз го, бирок Кудай ар бир адамга жекече кайрылат. Эгерде мен жакшылык кылсам, меники кайтат. Эгер сен жакшылык кылсаң, сеники кайтат. Андыктан достор, келиңиздер, бүгүн дагы ушул теманын алкагында биз тирүү жаратуучуга ишенебизби? Кудайды билебизби? Ушул жөнүндө ойлонуп көрөлүчү. Достор, учурдан пайдаланып барыңыздарды Алкитап Чекит медиа сайтына чакырам. Ал жерге катталганды унутпаңыз. Анан ылдый жайкада комментарий калтырып коюңуз. Кудай жөнүндө билесизби? Негизи Кудай ким сиз үчүн? Бул тууралуу дагы бир ой толгоп, жеке пикириңизди калтырып кетсеңиз кубанычта болом. +1 301 760 60 70 WhatsApp номеру кызматта. Дагы бир жолу кайталайын. +1 301 760 60 70 сандары. Дал ушул сандарды терүү менен биздин WhatsApp номерубузга жазып, ал жакта дагы биз менен чогуу болсоңуз болот. Көңүлдүү күн, көңүлдүү учур, көңүлдүү саат, көңүлдүү апта каалайм. Кайрадан амандашканча сак саламатта туруңуздар. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.